بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттарын катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүн сиздер менен токтолуп өтүүчү темабыз бул төмөндөгү хадистин негизинде болмокчу. Бул хадис عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Абу Хурайра, Аллахтан разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан төмөндөгү сөздү айтып жатканын риваят кылып айтат. Ижтанибу ас-саб'ал мубиqat. Адамды жок кылуучу 7 эң чоң күнөөдөн алыс болгула. Кыйла я Расулуллах, ва ма хунна. Ошондо пайгамбарыбыздын айланасына сахабалар: Я Расулуллах, адамды кыйратуучу, адамды жок кылуучу чоң күнөөлөрүңүз кайсылар? Бизге айтыңызчы, кайсыл күнөөлөр алар? Биз ал күнөөлөрдү билип, андан алыс болуп жашайлы. Эртең биз дагы кыйроого түшүп калбайлы я Расулуллах деп сахабалар кайрылышат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал күнөөлөрдү эсептеп, биринчиси аш-ширку билла, Аллахка шерик кошу. Экинчиси ва-сихру, сыйкырчылык. Үчүнчүсү ва-катлу нафсиллати харрамаллаху илля бил-хак, адам өлтүрүү, эч кандай акысыз, эч кандай мыйзамсыз адам өлтүрүү деди. Андан кийин төртүнчүсү акл риба, сүткорлуктан акча жештик, процентке акча алып, акча берүү. Андан кийин бешинчиси аклул малил ятим, жетимдин мал мүлкүн адилетсиздик менен жештик. Андан кийин алтынчысы ват-тавалли яума зах, душмандарга кол салуу учурунда согуштан артка чегинип качуу деди. Андан кийин акыркы жетинчиси وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, арнамустуу таза момун аялдарга зына күнөөсүн таңуулап, жалгандан аларга жала жабуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 чоң күнөөнү айтып берет. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 чоң күнөөлөрдү эскерип өттү. Болгону да пайгамбар жөнөкөй эскерип койбостон, ал-мубиqat, адамдарды кыйратууга учуратуучу, адамдарды жок кылуучу, эртең акырет күнүндө адамдарды бир өкүндүрүүчү, кайгыга салуучу, каттуу бир азапка душар кылуучу күнөөлөр деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул 7 күнөөнүн бизге эсептеп берди. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, шариятыбызда бул эле 7 күнөө эмес, башка дагы чоң күнөөлөр бар. Имам Захаби өзүнүн Кабайри Зунуб, чоң күнөөлөр деген аттуу китебинде 70ке жакын чоң күнөөлөрдү эсептеп өткөн. Жана ошондой эле дагы Ибн Хаджар аль-Хайтами рахмауллаху таала өзүнүн Az-Zawajir man ikhtaрафа al-kaba'ir, чоң күнөөлөрдү жасагандарга жемелөө, аларга эскертүү деп китеп жазып, ал жерде 460тан ашын чоң күнөөлөрдүн катарын эсептеп өткөн. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул чоң күнөөлөрдүн билүүдөн максат эмне? Аларды үйрөнүүдөн максат эмне? Албетте буларды билиштик бизге зарыл нерсе. Анткени чоң күнөөлөрдөн биз билбей турган болсок, бул чоң күнөөлөрдөн сактана албайбыз. Ал эми чоң күнөөлөрдөн биз сактана албай турган болсок, албетте биз зыян тартчылардан болуп калабыз. Күнөөнүн күнөө экенин билбей турган болсок, кантип биз ошол күнөөдөн алыстай алабыз? Эгерде ошол күнөөнүн күнөө экенин билбей туруп, күнөө жасай бере турган болсок, биз бул дүйнөдөн акыретте бактысыз болуп калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, биз жок болобуз, кыйроого учурайбыз. Биздин өлгөндүгүбүз мына ушулдан болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул чоң күнөөлөрдү дагы үйрөнүп, бул чоң күнөөлөрдөн алыс болуп жашоо керек. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул чоң күнөөлөр
биздин бүгүнкү күндө жашообузда булар бизге аябай эле кичинекей болуп калды. Эң көп жасалуучу чоң күнөөлөр биздин жашообузда болуп калды. Бул күнөөлөргө биз карабай калдык. Күнөө эмне, соо эмне, адал эмне, арам эмне биз маани бербей калдык. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул чоң күнөөлөрдү билип дагы мына ушул чоң күнөөлөрдөн алыс болуп жашайлы. Эми бул күнөөлөрдүн катарынан кыскача токтолуп өтө турган болсок, биринчи чоң күнөө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ширк деп эскерди. Албетте ширк Аллах Таала кечирбеген жалгыз күнөө болуп эсептелинет. Аллах Таалага ким ширк келтире турган болсо, ошол ширигине бул дүйнөдөн тооба кылбай өтө турган болсо, Аллах Таала ал пендесин кечирбейт. Ал адамга эртең кыямат күндө бейишке кириштик арам болуп калат. Тозокто түбөлүктө калып кетет. Буга далил Аллах Таала өз сөзүндө айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша, ва ма юшрик биллахи факад ифтара исман азима." Чындыгында Аллах Таала Аллага ширик кылгандарды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Ал эми кимде-ким Аллах Таалага ширик келтире турган болсо, чындыгында өтө чоң күнөө жасаптыр дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул ширикти дагы билип, шириктен алыс болуп жашашыбыз керек. Бул ширик аябай чоң күнөө. Бул ширик дегенибиз эмне дегенде, кыскача түшүндүрмө берип, анан кээ бирки мисалдарын айтып өтө турган болсок, ширик бул Аллах Тааладан башкага сыйынуу, ибадат кылуу, же болбосо Аллах Тааладан башканы жүрөктөн улукташтык, Аллах Тааладан башка бирөөгө байланыштык, Аллах Тааладан дагы башка бирөөнү жакшы көрүштүк, же болбосо Аллах Тааладан дагы башка бирөө күч кудуретке ээ, бир жаратуучулук сыпат бар, рызкы берүүчү сыпат бар, анда бир башкаруучу ээси деп ишеништик. Бул ширик болуп эсептелинет. Мисалы шириктерден биринчи эле бул арбактарга дуа кылыштык, кабырларга, мүрзөлөргө, мазарларга барып, алардан дуа кылып, аларга сыйынып, аларга табынып, алардан перзент сурап, алардан шыпа тилеп, же болбосо алардын дагы бир башка муктаждыктарын тилеп дуа кылыштык. Бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Бул шириктин өзү мына ушул. Аллах Тааладан башка бирөөгө дуа кылыштык, Аллах Тааладан башка бирөөдөн колдоо издештик. Бул чоң күнөө. Паланчанын арбагы колдосун, паланчанын дөөтү колдосун деп айтыштык. Бул чоң күнөө. Албетте жалгыз сыйынууга, жалгыз колдоо суроого татыктуу Аллах Таала гана. Ал эми кимде-ким Аллах Тааладан башка бирөөгө сыйына турган болсо, башка бирөөгө жалына турган болсо, муктаждыктарын сурай турган болсо, бул ширик болуп калат. Жана ошондой эле дагы шириктерден бул тумар тагынуу, же болбосо көзмөнчөк илүү, же болбосо үйгө береке алып келет, үйгө акча алып келет деп ар кандай такаларды илиштик, же болбосо кандай бир жаныбарлардын баштарын алып келип илиштик, же болбосо бизди көздөн сактайт деп үйгө алып келип бир тикендерди илиштик, же болбосо дагы таш баш нерселерди алып келип үйгө илиштик, бизге акча алып келет, береке алып келет деп үйгө илиштик, же болбосо машинага илиштик, же болбосо өзүнүн атына байлап коюштук, же болбосо өзүнүн төбөсүнө байлап коюштук, же өзүнүн коюна, уюна, ушул нерселерге баарына байлап коюштук. Бул дагы ширик болуп эсептелинет. Андайын да шириктин дагы бир түрлөрүнөн бул бак дарактарга, же булакка, же тоо таштарга барып, алардан береке изденип, аларга табынып, аларга ошол барып ташка сыйыныштык, же булакка барып сыйыныштык, же алардан бир колун сыйпалап бир береке издештигиң, бул дагы ширик болуп эсептелинет. Жана дагы ширик амалдардан бул сыйкырчыларга, көз ачыктарга баруу, же болбосо гороскопко, же болбосо ар түрдүү төлгөчүлөргө ишенүү, бул дагы ширик, бул динден чыгаруучу куфур амалдар болуп эсептелинет. Жана да ошондой ширик амалдардан бул Аллах Тааладан башка нерсе менен касам ичүү. Мисалы үчүн кандай? Нан уруп кетсин деп бир нанга касам ичтик, же бычак уруп кетсин деп
bir bıçакка касам ичтик. Же болбосо Аллахтан дагы башка бирөө бир нерсени коюп алып туруп ошого коюп касам ичтик. Бул дагы ширк чоң күнөө болуп эсептелинет. Жана ошондой да ширктин түрлөрүнөн бул пайгамбарыбыздан шафаат тилеништик. Пайгамбар мага шафаат кыл деп пайгамбарыбыздын өзүнө кайрылыштык. Бул дагы ширк болуп эсептелинет. Албетте пайгамбардан шафаат тилегенде бул Аллах Таалага кайрылыш керек. Аллахым кыямат күнүндө мага пайгамбардын шафаатын бизге насип кылгын деп дуа кылыш болуп эсептелинет. Анткени бардык шафаат ээси Аллахтан өзү гана таандык. Аллах Таала өзү каалаган пендесине шафаат кылууга уруксат берет. Аллах Таала бардык шафааттын ээси болуп эсептелинет. Ал эми кимде Аллах Тааладан дагы башка бирөөгө дуа кыла турган болсо, паланча олиянын кабырына барып, паланча олия эртең кыямат күнү мени азаптан сактай көр. Же пайгамбарымдын кабырына барып, пайгамбарым эртең мага кыямат күнү шафаат кыл деп пайгамбардын өзүнө карап тилеништик. Бул чоң күнөө болуп калат. Жана ошондой да ширк амалдардан бул Аллах Тааладан башкага арнап курмандык чалуу, мал союу, же Аллах Тааладан башкага сажда кылыштык, рүкү кылыштык, ага жүгүнүштүк, бул дагы ширк болуп эсептелинет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ибадаттардын баары, сыйынуунун баары жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана болуш керек. Ал эми Аллах Тааладан башкага сыйыныштык, жардам сураштык, бул ширк болуп калат экен. Дагы бир ошондой урматтуу мусулман бир тууганым, бул улукташтык дагы жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана болуш керек. Эми Аллах Тааладан дагы башка бир макулукту улуктай турган болсо, өзүнүн мисалы үчүн ишканада иштеген өзүнүн кожоюнун же болбосо бир өзүнүн башчысын ишканадагы ошону улуктап, ошону сыйлап, ошо не десе ошонун артынан жүрүп, ошол намаз окуга дей турган болсо, намазын окуга кое турган болсо, мына ошонун ишин бүтүрүп берем деп туруп, намазына дагы маани бербей турган болсо, бул дагы ошону улуктагандык үчүн бул дагы ширк болуп калат. Же болбосо бир ишканада иштейт, бир столовойдо иштейт. Ошол жерде шефи сен намазыңа же башка нерсеңе маани бербейм, иште кылышың керек деп туруп айта турган болсо, мына ошол нерсеге ыраазы болуп иштештик. Бул дагы эмне болуп калат? Ширк болуп калат. Жана ошондой ширктин дагы бир түрлөрүнөн бул дүйнөгө байланыштык. Баскан турганы дүйнө болуп калыштык. Ойлонсо дүйнө жөнүндө ойлонуштук. Акылын баары ошол дүйнө эле алыштык. Жатса дагы, турса дагы ошол дүйнөнү ойлоп, кайсыл тараптан менин малым көбөйдү, каякта менин малым ушуна зыян тартып атат деп дүйнөгө байланып калыштык. Мал кесип кылып атканда адалга, арамга карабай калыштык. Бирөөнү алдап деле, бирөөнү зордуктап деле, бирөөнү зулум кылып деле акча таба бериштик. Бул дагы ширк болуп калат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга далил тайси абду динар деген. Динардын, пулдун кулу, акчанын кулу бактысыз болду деген. Албетте бул деген акчага барып сажда кылуу эмес, балким анын жүрөгү мына ошол нерсеге байланып калган. Эгерде Аллах Таала акча бере турган болсо, ага мал дүнөсүн көбөйтүп бере турган болсо, мына ушул нерсеге ыраазы болот. Ал эми Аллах Таала мал дүнөсүн алып кое турган болсо, бул нерсеге нааразы болуп, Аллах Тааланын динине ушундай бир катуу нааразы болот. Бул дагы ширк болуп калат экен. Демек, ширк боюнча мына ушундай кыскача. Андан кийинкиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул не деп атат? Сыйкырчылык деп атат. Албетте сыйкырчылык бул дагы чоң күнөөлөрдөн. Ким сыйкыр кылса, же сыйкыр кылдырса, же ошого бир сыйкырчылыкка ыраазы боло турган болсо, бул адам кыямат күнү барганда бейишке кире албайт. Бул жерде бактысыз болот. Анткени сыйкырчылар булар өздөрү кафир болот. Булар сыйкырды үйрөнөрдөн алдын биринчи Аллах Тааланын дининен чыгышат. Жин шайтандар өзүнө моюн сундуруудан алдын биринчи өздөрү бир имандан баш тартышат. Мисалы үчүн кандай дегенде, Аллах Таалага куфур келишет, Куранды ыргытышат, же кабырга барып сыйынат, же болбосо дагы бир башка нерсени алып келип дарат жок намаз окуйт, же Курандын үстүнө зара кылат, Куранды төлөткө таштайт, же болбосо бир тумарга сыйынат. Ушуга окшогон кандай бир ширктердин, кафырчылыктын ишин аткарып туруп, андан кафир болуп туруп, анан жин шайтандарды не кылат, өздөрүнүн моюн сундурат, анан жин шайтандар буга кызмат кылып, ага сыйкырчылыкты үйрөтүшөт. Ошондуктан кимде ушул сыйкырчылык кыла турган болсо, бул динден чыгып калат. Жана ошондой эле дагы сыйкырчы болсун, же төлгөөчү болсун, же көз ачык болсун, же бакшы болсун, булардын баарына барыштык чоң күнөө болуп эсептелинет. Пайгамбар салам айтат, ким төлгөөчүгө келип бир нерсе сураса дейт, анда анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деген. Ал эми ким көз ачыкка барып туруп, мына ошол айткан нерсеге ишене турган болсо, мына ошону тасыктай турган болсо, анда Пайгамбар саламга түшүрүлгөн
Құран китебине кәфір болыптыр деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Демек урматтуу мұсылман туғаным, сиқыршыға барғандан, төлгөчүгө барғандан, көз ачыкка барғандан эhtiyat болуш керек. Мына ушунун катарына деле гороскоптордогу жылдыздар төлгөсү менен иштегендер дагы мына ушунун катарына кирип кетет. Бул сыйкырчылык менен иштегенден дагы, сыйкырчылык менен алек болгондон дагы жана сыйкырчыларга баргандан дагы эhtiyat болуш керек. Андан кийинки дагы чоң күнөөлөрдөн бул үчүнчүсү адам өлтүрүү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا дейт. Эгерде ким мусулманды атайлап өлтүрсө дейт, бир мусулманды эс акысы жок өлтүрүп кое турган болсо, анын жазасы тозок болот дейт. Анда ал түбөлүк калат. Жанагы Аллахтын ачуусу келип, анын Аллах Тааланын каргышына калат. Ага эртең кыямат күнүндө өтө улуу азап даярданып коюлган дейт. Демек урматтуу мусулман туганым, башка мусулмандарга зулум кылыштыкка, аларды жанына кастык кылышка эhtiyat болуш керек. Жада калса, бул карындагы баланы да өлтүргөн болбойт. Аборт кылдырган болбойт. 4 айдан өткөндөн кийин бул баланы аборт кылып алдырып салган болбойт. Анткени эртең кыямат күнү барганда Аллах Таала эскергенде кыямат күнү барган кезде ошо жаш кезинде өлтүрүлгөн жаш балдардагы аларды Аллах Таала эсеп кызыкка тартат дейт. Силер кайсы күнүңөр себептүү өлтүрүлдүңөр деп. Башка бир аятта Аллах Таала не дейт? Ла тактулу ауладакум хашята мимлак. Ачкачылыктан коркуп, өз балдарыңарды өлтүрбөгүлө деген. Ошол карындагы аборт кылыштагы бул дагы адам өлтүрүүгө эле барабар болуп не эсептелинет. Жана ошону эле дагы чоң күнөөлөрдөн бул киши өзүн өлтүрүү дагы, өзүн жанына кастык кылуу дагы бул дагы чоң күнөөлөрдүн катарында. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима." Өзүңөрдү өлтүрбөгүлө, чындыгында Аллах Таала силерге мээримдүү. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Эми кимде-ким жогорудагы жаман ишти кылып, чектен ашып зулум кылса, анда анын тозокко таштайбыз дейт. Албетте бул нерсе Аллах Таалага өтө оңой, жеңил дейт. Демек, адам өзүн өлтүргөн дагы бул харам болуп эсептелет. Пайгамбар башка бир хадистеринде "Мен катала нафсах би шайин фи дунья узиба бихи яумал кияма." Ким бир нерсе менен өзүн өлтүрсө, ошол нерсе менен кыямат күнүндө азаптанат дейт. Бирөө өзүн пычак сайып жанына кастык кылып өлтүрө турган болсо, же бирөө өзүн жардын таштап өлтүрө турган болсо, же бирөө өзүн асып өлтүрө турган болсо, эртең кыямат күнүндө мына кудду ушундай азаптанат дейт. Башка бир риваяттарда кыямат күнүнө чейин ушундай азапталып турат дейт. Ага пычак сайылып, ал ошол асылып, ошондой болуп не турат дейт. Демек, өз жанына кастык кылыштагы мындан азыкташ керек. Албетте мусулман адам эч качан өзүн өлтүрүүгө умтулбаш керек. Өзүн өлтүрүү исламдын эң чоң күнөөлөрүнүн бири болуп эсептелинет экен. Жана мусулман адамдын башына кандай сыноо келбесин, ал сыноо малында болобу, же ден соолугунда болобу, же туугандарында болобу, бул нерсеге сабыр кыла билиш керек. Албетте бул Аллах Тааланын тагдыры деп, мына ошол нерсеге иман келтирип, мына ошол нерсеге сабыр кылып, өзүнүн нафсына кастык кылбай, Аллах Таала тараптан бир жакшылыкты күтүп, жакшылыкты үмүт кылып, мына ушул нерсеге сабырдуу болушу керек. Эми андан кийинки чоң күнөөлөрдөн бул сүткордук, процентке акча жештик, бул дагы чоң күнөөлөрдүн катарында. Бул сүткордуктун арам экенине далил Аллах Таала Кур'ан Каримде "Я аyyuhallazina amanu la ta'kulu riba adwafan mudha'afa." Ey иман келтиргендер, силер сүткордук менен акча таап жебегиле дейт. "Ваттакуллаха ла'аллакум туфлихун." Аллах Тааладан коркула. Мындай сүткордук менен адамдарды алдап, процентке отуруп, акча жегенден эhtiyat болгула. Аллах Тааладан коркула. Эртең кыямат күнүндө силер ушундай отурган болсоңор, ийгиликке жетерсиңер деп Аллах Таала бизге эскертип берет. Жана ушундой Аллах Таала Кур'ан Каримде "Я аyyuhallazina amanu taqulloha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allohi wa rasulih." Ey иман келтиргендер, Аллах Тааладан коркула. Жана эгер момун болсоңор дейт, андан мурун алып жүргөн сүткорлуктан тапкан пайдаңардын баарын таштагыла дейт. Ал пайдаларды албагыла, андан алыстагыла дейт. Эгерде силер Аллах Таалага өзүңөр момунмун дей турган болсоңор, эгерде мындай кылбай турган болсоңор, ошо сүткордуктан тооба кылып кайтпай турган болсоңор, сүткордуктан тапкан акчаңарды Аллах жолунан таштап, башка бирөөгө садака кылбай турган болсоңор, Аллах Тааланын пайгамбарынан силерге каттуу бир согушту күткүлө дейт.
Аллах Таала жана силерге, Аллах Таала жана пайгамбары силерге уруш ачат дейт. Бул өтө чоң Аллах Таала тараптан болгон бир эскертүү. Демек, мусулман тууганым, Аллах Таала кимге уруш ача турган болсо, кимге согуш жарабай турган болсо, мына ушул адамдын өлгөнү мына ушул. Бул сүткордун дагы карам экенин далилдер. Пайгамбар салам айтат, сүткордук менен тамактаган адам эртең кыямат күнүндө бейишке кирбейт дейт. Сүткордук менен иштеген адам дейт, эң аз эле күнөөсү дейт, бул өз энеси менен зына кылгандай дейт. Демек, мындан да сүткордуктан дагы алыс болуш керек. Бул деген процентке акча алуудан дагы, процентке акча берүүдөн дагы сак болуп, алыс болуш керек. Андан кийин дагы чоң күнөөлөр бул не? Жетимдин акысын жештик. Жетимдин акысын жештиктен дагы өтө этият болуш керек. Аллах Таала мындан бизди не эскерткен. Кимде ким жетимдин малын жей турган болсо, зулумдук менен, адилетсиздик менен жетимдин малын жей турган болсо, ал курсагына дозоктун отунан болгон бир отту жептир деп Аллах Таала Куран Каримде не айткан. Бул жетимдердин, эгерде бир адам атасы дүйнөдөн каза болуп калган болсо, балдар балакат жашына жете элек болгон болсо, бул балдар жетим деп эсептелинет. Ким ошол жетимдин малын жей турган болсо, ошол жетимдин малына зулум кыла турган болсо, мына ошол жетимдин акысына кире турган болсо, бул дагы шариятыбызда чоң күнөөлөрдүн катарында экен. Кийинки чоң күнөөлөрдөн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушка чыккан кезде артка чегинип качып кетиштик. Ошо согушка чыккан кезде, мусулмандардын катарында турган кезде, мусулмандарды таштап, согуштан качып келе бериштик. Бул дагы чоң күнөө эсептелинет. Албетте мунун өзүнүн эрежелери, кабайеттери бар. Өз учурунда келгенде бул дагы түшүнүп өтөбүз. Андан кийинки чоң күнөө бул таза момун аялдарга, алар бул зына кылды, бунун ойношу бар деп, ушундай бир жаман аттар менен аларга жала жабыштык. Бул дагы чоң күнөөлөрдөн. Мейли бул эркек болсун, аял болсун, бул зынакор, же бул ойноштук кылат, же болбосо мындай жаман иштерди кылат деп ушуну жала жабыштык. Бул шариятыбызда чоң күнөө эсептелинет. Кимдеген бирөө ушинтип эч кандай далили жок эле жала жаба турган болсо, андан далил талап кылынат. Эгер далил алып келе албай турган болсо, ал адамга 80 балак урулат шариятыбыз боюнча. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, урматтуу мусулман тууганым, мына ушул 7 чоң күнөөдөн алыс болуш керек экен. Эртең кыямат күнүндө Аллах Таала ким ушул күнөөдөн сактанбай турган болсо, катуу бир азапка душар кылып коет экен. Жана бул дүйнөдө аны бактысыз кылып, жүрөгүнө бир караңгылык, жүрөгүнө бир сыгылуу таштап коет экен. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.